шаарында экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу уюштурулду. Иш-чарага укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик, жарандык коом өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Алардын бири генерал-майор, коопсуздук тармагында эксперт Кубанычбек Орузбаев. Мыйзам жөн эле бир адистер жазган мыйзам эмес, а элдин өкүлдөрү колдогон, элдин сунуштары менен мындай бир топтолгон мыйзам болуп, bir жакшы, bir жемиштүү, bir мыйзам болот деп мен терең ишенем. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам 2005-жылы кабыл алынган. Андан бери жаңы конституция, кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдарда кабыл алынып, республиканын укуктук системасы чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Аталган мыйзамга Ички иштер министрлиги тарабынан толуктоолор киргизилип, жаңыртылган мыйзам долбоору сунушталууда. Бул долбоордо улуттук жана глобалдык укук колдонуу тажрыйбалары эске алынды. Эң негизинен бул жерден экстремисттик иш-аракеттер жөнүндө деген өзүнүн эмеси өзгөртүүлөр киргизилди. Экстремисттик уюм деген жөнүндө да өзгөртүү киргизилди. Иш-чаранын катышуучулары жаңы мыйзам долбоорун кызуу талкуулашты. Аталган долбоорго карата сын пикирлер, сунуштар айтылды. 21-ине тыюу салынган. Ошол боюнча өтө катуу талкуу болду. Кээ бирөө билбей туруп машиналарын ачаптап алат, телефонуна сактап алган. Ошол боюнча эгерде экстремисттик, террористтик уюм соттун негизинде тыюу салынсын дегенден кийин ошол уюмдун жана желегиби, белгисиби бардыгын алып салынсын деген сунуш киргизилди. Мен да ушуга кошуламын. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда маалыматтык материалды экстремисттик деп таануунун тартиби аныкталган. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнү алдын алуу үчүн иш-чарага жергиликтүү журналисттер да катышты. Аларга маалыматты чагылдырууда көрсөтмөлөр тууралуу түшүндүрүү иштери өткөрүлдү. Бул темаларды чагылдырууда журналисттер үчүн бүгүнкү иш-чарада өтүп жаткан сөзсүз мындай көрсөтмөлөр өтө чоң роль ойнойт. Анткени бул көрсөтмөлөрдү билбей туруп, же болбосо ошол эле бир болбогон бир кыска секундтун ичинде берилген кадрлар аркылуу биз бир эле ушул коомчулукка зыян тартуу эле эмес, биз өзүбүз дагы зыян тартып калышыбыз мүмкүн экен. Сунушталып жаткан мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан демилгеленген. Мыйзам долбоорду толуктоо үчүн өткөрүлүп жаткан коомдук угуулар Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан каржыланды.